Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, мен силерге бул чыгарышта Баткен шаарына сатыла турган үй боюнча маалымат берем. Сиздерге даректи толук түшүндүрүп кетсем, мен турган жер Баткен шаарында жайгашкан ушул көчө Кыргызстан көчөсү. Бул көчө менен сиздер тийик эле түз эле чыксаңыздар, сиздер Баткен шаарынын Борборлук көчөсүнө чыгасыздар. Областтык больница жайгашкан Борборлук көчөнү көздөй чыгасыздар. Мындан ылды түшсө ыртиздик көздөй, мындан өйдө чыкса шаардык көздөй чыгып кетет. Дал ошол Кыргызстан көчөсүнө кайрыласыздар дагы бул тарапты көздөй келе бересиздер, күнбатыш тарап көздөй келесиздер дагы Аттокур Нуриев көчөсүнө көздөй келесиздер. Сатыла турган үй дал ушул Нуриев көчөсүндө номер 29-үй. Мен үйгө келип калдым, туугандар. Сиздерге айткан Аттокур Нуриев көчөсүндө номер 29 сатыкка коюлган үй. Мына ушул үй, туугандар. Мына ушул үй сатыкка коюлду. Мен азыр кирип сиздерге кенен маалымат алып берем. Үйдүн ээси менин жанымда. Кандайсыз Айшине? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңөр кандайсыңар? Так, мына үйдү сатыкка коюштур. Койдук үйдү сатыкка. Сыртын бир көрсөтүп коеюнчу. Бир аз эскирип экен Айшине, үй. Охо, мына огород кенен экен Айшине. Кенен 8 сөттүк. 8 сөттүк бар. Анын бардыгы бар. Өрүктү бар, гилас бар, алча бар экен, Бардыгы бар. Жакшы эле түшүнбөйлү Айшине? Түшүнбөйт, жакшы. Ноктоп койдук, жакшы накыл жазма алды менен. Айшине биринчи үйгө кирип көрөлү, анан сыртында көрсөтөбүз, Мына ушул үй, туугандар, сатыкка коюлган. Бир аз эскирээк, эми алып туруп ремонт кылсаңыздар болот, же болбосо бузуп туруп башкарттан үй салсаңыздар да болот. Мына жанында да кошумча кухня скалаты бар экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Охо, мына. Айшине, бул үйдүн жалпы узун туурасы канча? Жалпы узун туурасы 16-га 10. 16-га 10, 16-га 10 болот. Чоң экен үй бирок, салынып тур. Бул үй мына стенасы дуалы неден болгон? Бул чистый карагайдан. Сынчы карагай, мына Кош сынч болгон, карагайдан болгон, Карагайдан. Анан торсундары эми карагай. Бирок эми мантип азыркы заманбапта мантип бекитип койгон да. Бирок муну жыгачы пышык. Пышык, бирок ал эгер бузуп салатыр болсо жакшы эле жыгач чыкчу да Айшине. Көп чыгат жыгач. Бул жер мынакей караңыздар, коридор алды. Мына жерге атайын сонун кылып тапчан кылып коюптур, караңыздар. Тапчан. Эми мурдагы Баткенде ушундай мурдагы салынган үйлөр ушундай. Так, биринчи оң бөлмөдөгү комнатадан көрөйүк. Так, бул жер кандай комната Айшине? Булар жашай турган. Нол жери комнатасы, урматтуу көрүүчүлөр, 6-га 4 чыгып калат. 6-га 4 экен размери. Ал эми бул жакта ички комнатасы да бар. Азыр бул жерде бирөө жашайт экен Айшине. Убактылуу квартиранттар барбы? Квартиранттар бар, Бул жагында ичкисинде дагы комната бар, туугандар. Караңыздар, бул жагы 5-ке 8-9 чыгып калат. 8-ге 5 чыгат. Бул жолду ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул жерде мен так маалыматты алып бергенге Айшытам жок экен. Бул негизи биздин досубуздун үйү. Бул жактагы комнаталарына кирели. Так, бул жагы зал экен Айшыта, мына чоң конок бөлмө экен, Мына конок бөлмөсү тети караңыздар, мерап деп коет эле мурда. Азыр көпчүлүк үйдө бары жокпу билбейм, жаңы салынган үйдө мурда эски үйлөрдө ушундай мерап коюлган, жабан коюлуп, төшөк жыгына балыш коюлган, ушундай атайын мерап болгон. Негизи үйдүн стенасы паксадан болуп тур, бирок жакшы, чоң эле үй. Азыр өзү жашаганга байланыштуу үй бош эле турат да. Азыр өзүңүздөр жашаганга байланыштуу бул жагы бош турат. Бул жакы ички түш комнатада квартиранттар жашап атат, Так. Урматтуу көрүүчүлөр, үйдүн узун туурасы 16-га 10 экен. Айшине ошентип айтып кетти. Бул жагында скалат окшойт Айшине, мына комната. Скалат. Бул тарабы кухня. Кухня. Негизи үй чоң салынып тур. Айшине айтыңчы, таза суу кандай? Таза суу бар. Жакында дагы жаңы таза суу чыга турганга мантип алып кеп койгон. Кышыланкалар. Таза суу бар, Бул жери канча сотук Айшине? Жери 8 сөттүк. 8 сотук, Өрүктөн канча бир 10 түптөн ашык бар окшойт, өрүк?
10 түп бар өрік. Мына 10 түп өрүгү бар экен. Бир түп мына жерде азыр гелас турат караңыздар. 2-3 түп алча бар экен, андан сырткары груша бар экен, кайнолу бар экен, бии бар экен. Негизи дыйкан чарбага жакшы эле иштеп койгон экен. Айштен неге сатасыздар эми ушундай үйдү? Жакшы эле экен го, мына огород жакшы экен. Акча керекпи? Акча керек болуп атат. Акча керек болуп атат, Так, таза суу бар. Мектеп каерда ишине? Мектеп жакын элеби? Мектеп жакын эле. Булам центрге жакын эле жашайбыз. Анан мектеп. Бир азда жүрсө Жомарт Бүркөнбаевга барат, Жомарт Бүркөнбаев. Шаардын ортосунда эле, урматтуу көрүүчүлөр, бул жердеги шаарга жакын Пиян базарды билсеңиздер керек. Баткендиктер баары билет, ошол Пиян базарга жакын. Андан ары өтсөңүздөр Жомарт орто мектебине мектеп бар. Мечит барбы ишине жакын арада? Мечит бар. Бул жакта мына ката жолдун астында. Чоң жолдо мечит дагы бар, мечит дагы жакын. Бул жерге маршруттук каттам келбейт, мындай эле окуучулар барып келип шаарга жакын болгон үчүн. Келбейт. Жакшы. Агора сегиз. Кызыл китеп барбы ичине? Кызыл китеби дагы бар, бардыгы бар, документальный. Кызыл китеп бар, документальный. Эгер ала турган болсо, сразу өткөрүп бересиздер, Өткөзүп беребиз. Кызыл китеп, тех паспорт бар. Таза суудан маселе жок. Маселе жок. Таза суу маселе жок. Жакшы. Айтыңчы эми баасын канча деп атасыздар? Баасыны 3.200.000 деп атабыз. 3.200.000. Кем болобу ишине? Эми кичине кем болуп түшүрөбүз. Жакшы клиент болсо бир аз түшүп бересиздер. Жакшы майлуу клиент болсо. Жакшы майлуу клиент болсо түшүп бересиз ишине, Жакшы. Экранда телефон аркылуу чаласыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, бул үйдө алып туруп ремонт кылсаңыздар да болот, бирок бузуп туруп башка салам десеңиздер, анда бул жерден жок дегендере бир фурадан ашыгыраак жыгач материалын алсаңыздар болот. Жыгачтар бүт баары эски карагай жыгачтан экен туугандар. Караңыздар. Мүмкүнчүлүк сон. Материал көп чыгат. Эми сөз түрүндө ремонт кылыш керек, ремонтко ылайыктуу. 3.200.000 сурап жатат баасыны. Эгер жакшы клиент болсо, бир аз түшүп беребиз дейт. Кеми дагы болот дейт. Жакшы. Айшыне вариант бар жокпу? Мисалы үчүн автоунаа же шаардан квартира болсо? Вариант жок. Вариант жок, только акчага. Акчага. Мына ушундай туугандар. Мен анда жыйынтыктайм. Айшыне үйүңүздөр жакшы инсанга насип кылсын. Кудай буйруса. Ошондой болсун. Жакшы инсанга насип кылсын. Алган адам сүйүнүп жашасын. Же болбосо жаңы үй салсын, башка кылсын, бирок жакшы инсанга насип кылсын. Экранда телефон аркылуу байланышасыздар, урматтуу көрүүчүлөр. WhatsApp аркылуу, байланыш аркылуу сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Эгер силерге жаккан болсо, дал ушу үйдү алсаңыздар болот. Бирок срочно сатылат. Мен жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө.